Азаттык. Бұл арада Кыргызстанда MCN Coin аттуу күмөндүү криптовалютанын түрүн жарнамалоо күчөдү. Жарнама кылгандар бул ири киреше булак экенин айтып, аны сатып алгандарды кыска убакытта миллионер кылууга убада кылууда. Адистер болсо аталган нерсе ачыктан ачык каржы пирамидасы экенин эскертип, андан оолак болууга чакырууда. Ал эми финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы MCN Coin атайын уруксат кагазын албаганын айтып, ишмердүүлүгүн укук коргоо органдары текшерип жатканын маалымдады. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот. Bir uçtuk MC Coin'larda biz 1 milyon olarak жеткизебиz. Далушында видеолор WhatsApp жана Telegram тайпаларда желдей тарап жатат. Анда өзүн Исрадин Субанбеков деп тааныштырган жаран MC Coin аттуу криптовалюта пайда болгонун, аны азыр аз суммага сатып алган жарандар 1 жылда эле миллиондогон акчаларды табарын айтып жатканын көрүүгө болот. Ушунча телефон турат, баарыңарга алганын каалоосу менен гарантия берем мен силерге. Bir uçtuk монетаңарды $2, $3 bir uçtuk алган монетаңарды мен $1000 сатып алганга даярмын. Учурда бул MC Coin'га акча салгандар бар экени, айрымдары миграцияда жүрүп тапкан акчасын салганы да айтылууда. Атын атагысы келбеген жаран 1,5 жыл мурун MC Coin тууралуу угуп, ага 1 миллиондон ашык акча салганын, бирок убадалаган сумманы ал электигин билдирди. Убада боюнча сентябрь айынан баштап биз баардык акча ала баштамакчыбыз да. Машина айфон түйүү булардычы. Жакта көп адамдар акча салышты да. Чоң суммаларды салышты. Bir neçe 100 bin, 200 bin bolsa al makul деп koymak болсойт эми. Бирок көбүнчөсү миллион салган да. Ошол себептен азыр баардыгы эч ким эч нерсе дей албайт. Бир нерсе десе эле булар качып кетет, бирден салып кетет, ошон үчүн азыр акырын баардыгы ар кандай айласын эзип атат. Чын айтканда эми биз чоң акча салдык да. Машинабызды саттык. Ал эми дагы бир Айназик аттуу баткендик жаран 20 миң сом акча салып, анын көбөйүшүн күтүп жатканын айтты. Мен 21 декабрда салдым, ноябрда салдым. 10 миңден. Бизге şu монета салып берди да. Ишке кирет, шол күчүгө кирет, акчалай иштете бересине берди. Мен 60 монета алгам. Ошол 3 миллион 600га чыкканда 1 монета $1000 чыгат деди. Деген менен мамлекеттик финанс рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматы MC Coin аттуу криптоактив Кыргызстанда расмий каттоодон өтпөгөнүн, алардын ишмердүүлүгү мыйзамсыз экенин белгиледи. Они хотели узаконить тот виртуальный актив под названием. Алар MCN Coin аттуу криптоактивди мыйзамдаштырууну каалашкан. Бирок ага чейин эле ачык элге сунуштап аталган виртуалдуу активди сатып башташкан. Мыйзам талаптарына ылайык алар биринчи фин көзөмөл кызматынан каттоодон өтүп, элге ачык сунуштардан мурун бизге ал кагазын көрсөтүшү керек болчу. Ал жерде эмиссиянын көлөмүн, аталышын, номиналдык наркын, жалпы суммасын, жарыялоо датасын, аяктаган датасы сыяктуу юридикалык процесстердин баарын аяктагандан кийин ишке ашырып элге сатууга укугу бар эле. Бирок Бирик Туран компаниясы андай кылган жок. Демек мамлекеттик каттоодон өтпөсө, фин көзөмөлдүн виртуалдуу активдер реестринде жок болсо, муну мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ушуларга таянып биз Ички иштер министрлигине мыйзам чегинде чара көрүүнү суранып, кат менен кайрылганбыз. Министерство внутренних дел для принятия соответствующих мер в соответствии с законодательством. Бирок токен элери MC Coin коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурбүбү Кененбаевдин айтымында, алар фин көзөмөл кызматына 5 жолу кайрылып, каттатуу аракетинен майынат чыккан эмес. Мындан улам алар эл аралык нормаларга таянып иш алып барып жатканын айтып жатат. Бүгүнкү келечекти карап туруп, бул балдар гарантияны кантип берип атат? Блокчейн менен берип атат. Анан ар кайсы эл аралык партнерлор менен түзүлүп, алдын ала келишимдер түзүлүп, анан кол коюу алдында турушат. Булар ошо менен берет гарантияны. Эгер биз мунун ичинде жүрбөсөк, бул балдар мунун ичинде жүрбөй эле кайсы бирөөнүн иштеп чыккан токенди гарантия берип аткан жок да булар. Демек биз акчаны жыйнап кетүүчүлөрдүн катарын толуктабай атабызбы? Азыр любой келсе, акчасын кайтарып берип коебуз. Себеби биздики Мексикаде турат. Криптовалюта тармагында Адис Жолдубек Абдысаттаров ар кандай криптовалюталарды сатып алуунун жол-жолдорун, тобокелдиктерин түшүндүрүп келет. Ал учурда эл арасында тарап жаткан MC Coin тууралуу буларды айтты. Бул MC Coin'дин өзүнүн блокчейни болуш керек эле. Булар өзүнүн блокчейни эмес, бирөөнүн блокчейнинде жайгашкан да. Эгерде кандайдыр бир криптоактив бирөөнүн блокчейнинде жайгашкан болсо, бул токен болуп саналат. Андай токенди чыгарыш эми өтө деле көп билимди талап кылбайт. Чынын айтканда эч кандай криптовалютага тиешеси жок. Бир эле тиешеси бар. Булар ошол Binance Smart Chain аттуу блокчейнде токен катары чыгарылган.
Андан башка эч кандай тиешеси жок. Бул жерде көбүнчөсү булардын иштеген иши кадимки эле финансовый пирамида болуп эсептелет. Жыл башында Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев криптовалюталар менен байланышкан жаңы алдамчылык түрү пайда болгонун айтып, сак болууга чакырган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев,